Assalamu алейкум, Кыргыз Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезектеги реклама бизде Боторек айылынан Тегирмен сай участкасынан кашар сатылат. Боторектен 10 км, Кыргызстандан 3 км аралыкта жайгашкан. Кашардын жалпы жери 11 гектар. Анын ичинен 6 гектары алма. Алмалар болсо 2011-2012 жылы тигилген алмалар, жаш жетилген алмалар. 2 гектар болсо кара өрүк, 3 гектарга чөп себилген. Жана ушундай эле 1000 түп терек бар, жетилген теректер. Жаңы салынган үй жашай элек. Тамдын бул салынган үйдүн тамдын размери болсо 11ге 11. Чабандын да үйү өзүнчө отдельно көрсөтүлгөн. Ушул сиздер көрүп турган тамдагы 3 комнаталуу чабандар жашай турган үй. Айта кете турган болсок, ушул жерде под строительствого бөлүнгөн 50 соток жер бар, жарым гектар. Под строительство бөлүнгөн, курулушка бөлүнгөн жер. Короо жайы ушундай. Азыр сиздерге дагы жакыныраак тартып көрсөтөбүз. Бардыгы документальный таза. Тактап айта кете турган нерсе, бул жагы болсо Кыргызстан Ботерек болуп калат. Ботеректен 2,5-3 километрга жакын. Бул тарабы болсо Бакаята. Бакаятадан 6 километр, Наматбектен 2,5-3 километр аралыкта жайгашкан. Мынакей ушундай таза абада, ушундай жерде жайгашкан. Азыр тамдын ичин жана ушундай эле сарайдын, кашардын, малкананын ичтерин тактап жакыныраактан тартып көрсөтүп беребиз. Бул болсо жаңы толук бүтүп калган, бирок жашай элек жап жаңы там. Ушундай жакшы 11ге 11. Өтө чоң эмес, өтө чакан эмес. Ушундай там. Бисмилла, кирдик, ичин тартып көрсөтөбүз. Эшиктер ушундай жаңы салынган, шпаклевка тартылып, жаңы жасалган. Бисмилла. Бул жак болсо топка. Топканын печкасы менен. Отопление коюлган. Отоплениясы менен. Дагы бир айтып кете турган нерсе. Отоплениянын ичинде антифриз. Полный антифриз менен куюлуп, антифриз менен толтурулган. Ушундай чоң. Ушундай бир холл. Потолок натяжной болуп жасалган. Бул жака кире турган болсок, ата-энелердин эс алуучу бөлмөсү. Ушу сиздер көрүп турган эмерек буюмдардын бардыгы ушул жерде сатып алган адамга калат буюрса. Бисмилла. Люстралар коюлган, жакшы обой менен обойлонуп чапталган. Потолок, натяжной потолок. Андан эмесе бул жак кухня.
холодильник менен ар жактагы мебелдер менен. Ушул сиздер көрүп турган мебелдердин баардыгы ээсине, жаңы хозяинына калат буюрса. Башында айтып өткөндөй, под строительственный ушул жерде да. Бул жагы там 50 соток. Ушул жерде жолго чейин да. Бул жагы болсо алма бак. Бул жер болсо 3 комнаталуу чабандарга ылайыкталган домик. Сарайдын айта кете турган болсок, сарайдын узундугу 67 метр. Чоң сарай. Бул жагында чөпканасы менен малканага ылайыкташтырылган бардык шарттар бар. Азыр бул алма, өрүк, теректерди тартып көрсөтөбүз. Бул жер болсо, бул сарайдын арка тарабы. Биз айтып өткөндөй 67 метр сарайдын аркасы. Ушундай тумбалар бар. Каркас. Буга да өзүңүздөр көргөндөй каркасы даяр. Кирпич менен коюп эле кааласаңыздар. Холодильник, кааласаңыздар сарай. Каалаган нерсеңиздерди кылсаңыздар болот. Бул жак болсо алма болуп кетет. Мына бул жагы болсо алманын ичине келдик. Алма бактан. Мына ушундай алмалар. Баары жетилген. Түшүмүн берип баштаган. Анда эмесе өрүккө келдик буюрса. 2 гектар өрүк. Тага чейин. Түшүм алып мына теректерге келдик буюрса. Ушу менен тага чейин 450-500 метрлик. Бүт жетилген теректер. Бул жагы болсо өрүктөр. Андан эмесе бул жактын дагы. Бул жакта тартабыз. Бул жак болсо нар жагы алма. Бул да тага чейин. Полный жетилген теректер. Сиздер менен Кыргыз Жарнама YouTube каналы болду. Видеону башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, колдоп коштоп туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.